11 апрель күнү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен бирге референдум өтөт. Ал референдумда биз Конституциябыздын башкы мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алуу же кабыл албоо боюнча добуш беребиз. Референдум боюнча кандай эң маанилүү маалымат билишиңер керек. Биринчиден, референдумга катышуу эркин болуп саналат. Бул эмнени билдирет? Ар бирибиз референдумга добуш берүү боюнча, бербөө боюнча эркин укукка ээбиз. Эч ким силерди сөзсүз түрдө референдумга барып добуш беришиң керек деп мажбурлоого укугу жок. Бул мыйзам бузуу. Албетте силер 11 апрелде шайлоо участкасына келгенде силер идентификациядан өтөсүңөр, анан кийин силерге эки бюллетень сунушташат. Бирөө жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча, экинчиси референдум боюнча. Эгерде силер референдумга катышкыңыз келбейт деген позицияда болсоңор, анда силер ошол референдумга бекитилген бюллетенди алуудан баш тартсаңар болот. Бул силердин эркин укугуңар. Жок, сөзсүз түрдө алышың керек, сөзсүз түрдө добуш беришиң керек. Бул деген мыйзам бузуу. Ар бирибиз өз эркибиз менен кааласак катышабыз, кааласак катышпайбыз. Катышпагандыгыбызды ошол бюллетенди албагандыгыбыз менен билдиребиз. Экинчиси, өзүңөр билесиңер, референдум эгерде биздин шайлоочулардын тизмесине киргизилген 30%дан жогору адам келип урналарга өзүнүн бюллетенин таштап, өзүнүн тандоосун билдирсе, анда референдум өттү деп эсептелинет мыйзам боюнча. Ошон үчүн явканы жогорулатпайбыз десеңер, анда силер шайлоо участкасына барганда жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосу боюнча бюллетенди алып добушуңарды бересиңер. Референдум боюнча мен бюллетень албайм, мен явканы жогорулатканга ниетим жок деп билдирсеңер болот. Эч ким силерди мажбурлай албайт. Экинчиден, сөзсүз түрдө референдумда болобу, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда болобу добуш берүү купуя сырдуулук сакталыш керек. Автоматикалык урнанын жанында, добуш берүүчү кабинканын жанында эч ким турбоого тийиш. Эгерде бирөө жарым участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү болобу, байкоочу болобу, же дагы башка бир сырттан кирген адамдар, же башка шайлоочулар ошол урнанын же добуш берүүчү кабинканын жанына туруп алышса, бул мыйзам бузуу. Бул силердин ошол добуш берүүңөрдүн купуя сырдуулугун бузуу болуп саналат. Мындай иш-аракет мыйзамсыз. Кийинки маанилүү нерсе абдан көп бизде талкууланат. Эгерде мен ошол бюллетендеги квадраттын ичинен галочкам чыгып кетсе, менин бюллетеним жараксыз болуп эсептелип калат деген имиш бар. Бул жалган. Өзүңөр билесиңер, ошол автоматикалык урнага бюллетенди салганда, автоматикалык урна ошол бюллетенди жараксыз деп эсептеши мүмкүн. Бирок автоматикалык урнанын эсептөөсү бул алдын ала эсептөө, алдын ала жыйынтык, эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Сөзсүз түрдө добуш берүү процесси бүткөндөн кийин колдук эсеп болуш керек. Колдук эсеп болгондо ар бир бюллетенди участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү карап, эгерде бюллетенде бир белги бар болсо, галочка ошол бюллетендеги квадраттан чыгып кеткен учурда дагы ал бюллетень жарактуу, силердин добушуңарды сөзсүз түрдө эсепке алыш керек. Мыйзамда эгерде сен квадраттан чыгып кетсең, добушуң жараксыз деген талап жок.